Миллион сомго могул үйдү алат белеңер, же болбосо миллион сомго ушул кочкорду алат белеңер. Иштин көзүн билген мыкты фермер биринчи кезекте ушул кочкорду алмак. Эмнеге? Аны видеодон чогуу көрөбүз. Кочкорлор Тажикстандан, Афганистандан келет. 100 кой бакча 50 багыш керек. Чөп жемге дагы эконом, караганга дагы оңойлук. Баш аягы канча кой бар сиздин чарбаңызда? 700 матка бар өзүстө. Баш аягы 1000ден ашат. 1000ден ашат. Мынакей көрсөңөр болот. 175 килограмм. Сом менен айлантканда, Ошо миллион болуп калат. миллион сом. Миллион болуп калат. Өзгөчө пародадагы корозуңуз дагы бар окшойт. Арбаңыздар агробетазия көрүүчүлөрү, биз Жалал Абад областындагы эң алдыңкы селекционер, фермер Тайлак байкебизге конокко келдик. Тайлак байке өзүнүн өзгөчө пародадагы асыл тукумдагы койлору, козулары, кочкорлору менен белгилүү. Андыктан бүгүн кой кармагандар үчүн пайдалуу бир маалыматтар менен бөлүшөбүз. Кандай асыл тукумдагы койлорду кармашыбыз керек? Аларга кандай кам көрүшүбүз керек? Деги эле койчу ушул асыл тукум койлорду кантип кармаш керек экени тууралуу кеңири сүйлөшмөкчүбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Тайлак байке, өзүңүздү кыскача тааныштыра кетиңиз. Канча жылдан бери ушул чарбачылык менен алектенесиз? Негизи ата бабабыз чарба менен келатат. Асыл тукумдулук бул немеге селекция кылып өткөнүбүзгө 13 жыл болду. Буюрса быйыл 14 жыл болот. Так, бул жакта азыр кайсыл пародадагы койлор? Бул жакта ошол өзүбүздүн эле местный, өзүбүздөн туулган, өзүбүздүн короодон туулган бул козулар бардыгы. Булардын аталары башка жактан келет. Энелери деле ушул жерде местный. Биз ушу селекцияга кычкорлорду гана алабыз. Маткалар бардыгы өзүбүздөн. Бул жакта местный. Кочкорлор каяктан келет? Кочкорлор Тажикстандан, Афганистандан келет. Арашан пародасы аябай жакшы өркүндөп жакшы болуп атат. Арашанды дагы коюп атабыз буюрса. Быйыл жазда төлүн көрөбүз буюрса арашанды дагы. Асыл тукум кармаш керек өзү негизи. Эми сандан сапатка өтүш максат. 100 кой бакча 50 багыш керек. Чөп жемге дагы эконом, караганга дагы оңойлук. Баш аягы канча кой бар сиздин чарбаңызда? Бизде чарбада матка 700 матка бар өзүбүздө. Байкемики бар. Өзүнүкү аныкы бөлөк. Баш аягы 1000ден ашат. 1000ден ашат. Бул жакта жалаң боевой эркектер экен да. Сон азыркы учурда ушу кочкорлор, торбоктордун жада калса жылкылардын бааларынан өткөп аткандары бар го. Ошондой болуп атат. Алдыңкыларычы канча килограмм салмак эт берет? Азыр бул жерде эң оор салмакта 175 килограмм. 175? Кайсыл? Былтыр Оштогу выставкада абсолюттук весте 2-нчи орунду алды. Могул, Ооба. Абсолют. Мынакей көрсөңөр болот. 175 килограмм салмак эт. Канчага алынып келди? Кызылды 4,5 миң долларга алганбыз. Титаниктин небереси, Молодойдун баласы Хусейн Майкенин коросунан чыккан. Эми мартта 1 жаш болот буюрса. Аябай таптмакай, красавчик экен. Койдо жүрдү, бул койдо жүрүп бир аз оңолушу кыйыныраак болуп атат. Койдо кой кууп калды да козу кезинде. Көбүрөөк кой кууду. Кыйнап койгон экенсиңер да? Кыйналып калды. Эми оңолуп атат буюрса. А тиги карачы. Кара өзүбүздөн эле местный өзүмдүн коюмдун баласы. Булардын жеген тоюту боюнча рациону кандай? Булар 2 маал жем жейт. Килограммдан ашыгыраак жейт. Эркектери 1 килограммдан ашык. Ооба, 1 килограммдан ашык жейт ар бири 2 маал жегенде. Маткаларчы канча жейт? Маткалар дагы 1,5 килограммдан ашык жеп атат азыр. Маткалар дагы жем жейт. Күнүнө? Күнүнө ошондой 1 эле маал жейт бирок маткалар. Кадимки элечи? Кадимкилер беди аралаш чөп. Беди аралаш чөп жейт. Булар ушул жайлоодон келгенден кийин ошондон баштап күнүнө 2 маал жем калтырылбай жейт. Ошондой багылат. Эгер андай бакпасаң, чоңойбойт дагы, спатына дагы чыкпайт, анчадан спаттуу да боло албайт да негизи. Канчалык асыл тукум болбосун, эгерде жеген тоютун жакшы кылбасаң, анын пайдасы жок деңиз. Пайдасы жок. Тайлак ака, айтып бериңиз, бул жакта эмне кочкорлор эми? Бул жакта бордолуп аткан кочкорлор. 5-6 ай болду булар бордолуп атканына. Февралдын аягында 7 ай болот. Булар сатыкта барбы азыр? Сатыкка буюрса сатыкка бар,
сата Балар алсак, канча? Болжол менен. Болжол менен өтө кымбат деле эмес баягы элдин капчыгына ылайыктуу эле. Орточо баасы эми 50 тегереги. Анын ичинен мүмкүн 3-4 чыгып калат, 70-80лик болуп калышы мүмкүн. Ошондой жакшы өзгөрүлүп аткандары бар ичинде. Бул жакта дагы козулар бар. Көрө эле ошолор да. Бул жактагы бул мен бир тууган байкем. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Хош келдиң, Данияр. Рахмат чоң. Биз келип калдык. Ошо Жакшы. сиздин фермаңызды көрүп кетели деп. Бул жакта өзүбүздүн чарбадан чыккан, өзүбүздүн койлордон туулган козулар бул. Анан былтыр күзүндө Караколдо өткөн выставкада 3-чү орунду алган бул Арашан кочкорду сатып алганбыз. Баасы канчага болду? Баасы 12 000 болду. 12 000 доллар. Сом менен айлантканда Сон менен айлантканда ошо миллион болуп калат. миллион сом. Миллион болуп калат. Өзгөчө пародадагы корозуңуз дагы бар окшойт. Азыр мен байкашымча жалаң эле 2 короону кыдырдык. Короодо жалаң кочкорлор экен. Калган койлор каякта? Булардын ургачы койлору азыр кыштоо бар. Кыштоодо машина бара албаганына байланыштуу бара албай калабыз да. Буюрса күзүндө келсек көрөбүз, Көрөбүз. Сон болот. Жарайт, анда биз күзүндө дагы буюрса келип көрүп, кочкордун козуларын көрүп, кандай чоңоюп атат, кандай төлөп атышат, эмне болду, кандай аргындаштырылды, ошол процесстер дагы буюрса тартып кетели. Рахмат, Данияр. Келип тур биз жакка да. Рахмат чоң, жакшы туруңуздар. Чоң рахмат. Рахмат.